Сайматинин өлүмү башкы прокуратура шектүүлөрүнүн атын атады. Кыргызстандын башкы прокурору Өткүрбек Жамшитов киши колдуу болуп каза болгон Айыркен Сайматинин өлүмү боюнча Түркия Республикасынын башкы прокурору Акажа менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын басма сөз кызматы билдирди. Андагы маалыматта Түркиянын башкы прокурору Сайматинин өлүмү боюнча 4 шектүү кармалгандыгы айтылат. Жүргүзүлгөн сурактын алкагында кылмышка шектүү Хусейн Ахматалиев жана Абдуллах Энвер Сирияда жайгашкан Өзбек улутундагы Адем аттуу өздүгү такталбаган адам Айыркен Сайматини аларга аны өлтүрүүнү айткандыгын, бул аракети үчүн 100 000 АКШ доллары бериле тургандыгы келишилгендиги аныкталган, деп жазылган Түркиянын башкы прокуратурасы жиберген маалыматта. Азаттыктын иликтөөсүндө аты аталган Айыркен Саймати 10 ноябрь күнү атып өлтүрүлгөн. Окуя кечки маалда Стамбул шаарында Фатих аймагындагы мейманканалардын биринде болгон. Ал өлтүрүлгөн жерде Range Rover үлгүсүндөгү дипломатиялык номер тагылган автоунаа табылган. Ал унаа ошол кездеги башкы консул Эркин Сопоковго тиешелүү болгон. Учурда киши колдуу болуп каза тапкан ишкер Айыркен Саймати бир нече жолу коркутууга кабылгандыгы боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Бул ишти иликтөө үчүн УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы, Ички иштер министрлиги жана финанс полициясы менен биргеликте тергөө тобу түзүлдү. Камакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке дагы бир кылмыш иши боюнча айып тагылды. Бул тууралуу анын жактоочусу Сергей Слесарев маалымат каражаттарына билдирди. Атамбаев кармалып элек маалда мыйзамдагы ууру Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулганы боюнча суракка келген эмес. Атамбаевке шектүү катары билдирүүнү тапшырышты. Ага бир гана Батукаевке байланышкан эпизод боюнча расмий айып тагышууда. Мен буга чейин айтып келгендей, тергөөдө Алмазбек Атамбаев күнөөсү бар экенин мойнуна кое турган бир дагы далили жок. Кылмыш иши жасалма, деди жактоочу. Ал ошондой эле кийинки 6 декабрга белгиленген сот отурумунда Алмазбек Атамбаевди мындан ары сотко чакырбоо тууралуу өтүнүчүн киргизерин, мурдагы президент процесске катышуудан баш тартып жатканын кошумчалады. Мыйзамдагы ууру Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушун териштирүү боюнча иликтөө иштери 2019 жылдын январь айынан тарта жанданган. Ал иш октябрь айында сотко өткөн. Мында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен кошо 19 кишиге айып тагылууда. Алардын катарында Батукаевке диагноз койгон дарыгер, лаборант, жазаварды аткаруу кызматынын өкүлдөрү, жогорку кызмат иштеген бир катар экс-чиновниктер да бар. Жаңылыктардын соңунда каналга катталып, подписация болгонду унутпаңыз.